Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Кур'ан медиа каналына өтүлгөн Кур'ан алифбе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз Кур'ан алифбе сабагынын 20 сабагын өтмөкчүбүз. 20 сабакта корко турган, ойлоно турган эч кандай нерсе жок. Анткени бүгүн биз адаттагыдай эле кыргыз тилине кездешкен кыргыз тамгаларынын катарында турган х тамгасына окшош хо тамгасын өтөбүз. Эң алгач адаттагыдай ошол хо тамгасы тилдин кайсыл жеринен чыгат. Тагыраак айтканда тил каяка тийгенде чыгат. Мына ошону ушул сүрөттөн карап бир катар элес алабыз. Хо тамгасы бул ошо алкымдын эң өйдө жагы, тилдин түбүнө жакыныраак жер. Мына ушул могу белги турган жерден чыгат. Хо, ах. Хо десек бул анча билинбей калышы мүмкүн. Ошого хо эмес, ах деп хо сүкүн берип айтып көрөбүз. Ах дегенде мына ушул дал ушул тилдин түбү каршысына таңдай кысылып, алкым эң өйдө жагынан чыгат. Хо. Бирок айта кетчү нерсе, хо тамгасы хо деп өтө кырып айтсак, анда бул да каты болот. Же болбосо кырбай мен машыгам деп хага, ха тамгасына окшоштуп айтсак дагы бул каты болуп калат. Мына ошондуктан хо тамгасы өтө көп кырбастан жоон кылып айтабыз. Жана дагы хо тамгасы бул 29 тыбыштын ичинен 7 жоон тыбыштын катарында турган бир тамга. Хо тамгасы. Мына ошондуктан хо тамгасын айтууда бир канча көңүл бура турган эрежелер бар. Хо деп айтыш бул ката. Хо тамгасын айтканда эрин асыга созулбайт. Хо деп айткан бул бардык улама, тажвид уламаларынын айтуусуна караганда, тажвид аалымдарынын айтуусуна караганда бул ката. Экинчиси хо деп анан катуу кырганда бул дагы туура болбой калат. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, хо тамгасын айтканда эки нерсеге өзгөчө маани берип коебуз. Биринчиси эринди созбойбуз, экинчиси өтө катуу кырып айтпайбыз. Хо тамгасын домма, фатха, касра аракеттери менен бир катар окуп кетели адаттагыдай. Хо, хи, ху. Хо, хи, ху. Мына ушундай окулат. Хо, хи, ху. Жана хо тамгасынын көңүл бура турган жерлеринин бири мунун жазылышына көңүл бурабыз. Анткени хо тамгасына окшош бул ушундай эле хо тамгасына окшош бул жим тамгасы да бар, ха тамгасы да бар. Эгерде ушул белги могу үстүнө чекит астына түшүп калса, анда бул жим тамгасы болуп калат. Эгерде белгиси таптакыр жок болсо, анда бул ха тамгасы болот. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай, эгер чекити үстүндө болсо, анда бул хо тамгасы болот. Демек биз тамгалардагы туура окуш үчүн чекиттерин бири-биринен айырмалап, ажыратып билиш керекпиз. Анда эмесе хо тамгасын тамгалар менен кошуп машыгайлы. Хобе, хол, хобар, хошаб, холаф, хойру. Кийинкиси хотму, хоуфу. Кийинкиси махрож. Дал ушул бүгүн биздин сабакка тиешелүү сөз бул махраж. Буга чейин айтып жүргөнбүз. Дал ушул махраж деген сөз араб тилинде ушундайча жазылат, жана окулушу дагы махрож деп окулат экен. Мухбир. Ахрожа. Юхриджу. Ахбаро.
Кейінгі сөз юхбиру. Юхбиру. Ақыр қатардағы сөздер қалды. Истахбара. Истахбара. Андан кейінгі сөз ястахбиру. Ястахбиру. Ястахбиру деп оқылады екен бұл сөз. Андан кейінгі сөзіміз истахража. Истахража. Истахража деп оқыдық. Ақырғы сөз ястахрижу. 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 Мұны ушинтип жана сабағыбыздын башында айтып өткөндөй, бүгүнкү сабагыбыз абдан жеңил өттү. Анткени биз кыргыз тилине окшош болгон хо тамгасын өттүк. Аллах таала бардыгыбызга Куран алифбесин тез арада аяктап, ар дайым Куран окуп, Куран жаттап жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.